Орусияда коронавирус жуктургандар 1,5 миллионго чукулдады. Эпидемиологиялык абалга карабай, Москвада карантинди алуу чечимин айрым эксперттер июлдагы референдум менен байланыштырышат. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 2 күндөн бери нааразылык билдирип, аянтта түнөп жаткан көп балалуу аялдар күчтөп карантинге жаткырылды. Алар турак жай маселесин чечүүнү жана көп балалуу үй бүлөлөргө социалдык колдоону талап кылышкан. Пандемиядан Кудай коргойт деген Бурундинин президенти 55 жашында жүрөгү кармап каза болду. Ага чейин жубайы COVID-19 кабылганы кабарланган. Орусияда соңку күнү коронавирус 8,5 миңдей адамда аныкталып, 216 киши көз жумду. Элде тең көп жайылган Москвада 9-июндан тарта карантин чаралары алынып, москвалыктарга сыртка чектөөсүз чыгууга уруксаат берилген. Чач тарач сыяктуу калкка кызмат көрсөтүүчү жайлар ачыла баштаган. Алгач 14-июнга чейин киргизилген карантиндик чектөөлөрдүн 9-июнда күтүүсүздөн алынышын, Кремлдин 1-июлда жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу аракети менен байланыштырылып жатат. Коронавирусту жуктуруу коркунучу бардыгын мэр Сергей Собянин өзү да белгилеген. Не будем забывать о том, что коронавирустун жайылышы кыскарды, бирок аны жуктуруу коркунучу дагы деле бар. Биз абалды колдон чыгарбай, аны көзөмөлдөп, эпидемиянын кайрадан жанданышына жол бербешибиз керек. Не допустить новой вспышки эпидемии. Путиндин мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 2 рет шайланууга жол ачкан баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жалпы элдик добуш берүүгө даярдыктар 25-июнда башталат. Бул күндөрү шайлоо бекеттери ачылып, алдын ала добуш берүүчүлөргө атайын шарттар түзүлөт. Бул тапта жер-жерлердеги шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү коронавирус коркунучу таркай электе шайлоо бекеттерин уюштуруп, элди добуш берүүгө үндөөгө каршы чыгып жатышат. Биз силерге колдонмо каражат эмеспиз деген ачык катта Орусиянын аймактарынан 200 шайлоо комиссиясынын мүчөсү кол коюп, миңдеген адамдар коронавирусту жуктуруп алуу коркунучуна кабылаарын эскертип, элди добуш берүүгө катышпоого жана башка кесиптештерин бул күндөрү ишке чыкпоого чакырышкан. Саясий серепчилер дагы Кремлдеги жеке кызыкчылыктар үчүн миңдеген адамдардын өмүрү тобокелдикке салынып жатканын айтышат. Азыр 2 бөлүктөн турган бир тапшырманы аткарыш керек. Биринчиден, коомдо позитивдүү маанай түзүш керек. Экинчиси, адамдардын жалпы добуш берүүгө катышуусун камсыздаш керек. Албетте, добуш берүүгө адамдарды иштеген жеринде мажбурлашат. Кандайдыр бир мекемелердин жетекчилиги жумушчуларын добуш берүүгө катышуусун талапкыла башташат. Бирок коомдо ызырынуу, каршылык күчөп кетпеш үчүн алгач позитивдүү маанай түзүш керек. Ошон үчүн карантинден шашылыш чыгып, жеңиш парадын өткөрүп, чири алып турган адамдарда эркиндик сезимин пайда кылып, көтөрмөлөп коюу керек болуп калды. Орусияда COVID-19 байланыштуу чектөөлөр четинен алынып жатканы менен Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларынын карантинди жумшартууда этият болууга үндөп келет. Кошмо Штаттардагы окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, катаал карантин чаралары коронавирустун Кытай, Түштүк Корея, Италия, Франция менен АКШда 530 миллион адамга таркашын алдын алууга жардам берген. Орусияда коронавирусту жуктургандардын саны 494 миңге жетти. Илдеттен каза болгондордун саны 6,5 миңге чамалады. Коронавирустун жайылышы боюнча Орусия учурда АКШ менен Бразилиядан кийинки 3-орунда турат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. АКШда полицияга кармалгандан кийин каза тапкан афро-америкалык Джордж Флойдтун сөөгү 9-июнда Хьюстон шаарында жерге берилди. 4 саатка созулган коштошуу зыйнатына Флойдтун үй бүлө мүчөлөрү, диний аалымдар, саясатчылар катышты. Тайкемдин жаны чыгып жатканын көрсө дагы офицер ырайым кылган жок. Ал көпкө жалбарып кое берүүнү сурады. Бирок офицер тескерисинче тизеси менен муунтун уланта берди. Жек көрүүчүлүк негизинде мындан ары эч кылмыш болбосунчу суранам. Флойдтун сөөгү Техас шаарынын жака белиндеги көрүстөнгө, энесинин жанына коюлду. 46 жаштагы афро-америкалык Джордж Флойд 25 майда жасалма акча колдонгон деген шек менен полициянын колуна түшкөн. Тартип коргоочулардын бири аны жерге көмкөрөсүнөн жаткырып,
тизеси менен мойнун басып муунткан. Полициячы Флойдтун демим кыстыгып жатат деп кайталап айтканына кулак салган эмес. Флойд ооруканага жетпей көз жумган. Афроамерикалыктын өлүмү Кошмо Штаттарда 2 аптадан бери токтобой жаткан толкундоолордун башталышына түрткү болду. Флойдтун өлүмүнө катыштыгы бар 4 офицер тең камакка алынды. Ал эми тизеси менен муунткан 44 жаштагы Дерек Шовен адам өлтүрүүнүн 2 даражасы боюнча айыпталып камалды. Ал бир гана бул өлкөнү, Кошмо Штаттарды гана эмес, бүтүндөй дүйнөнү өзгөрттү. Джордж Флойд дүйнөнү өзгөрттү. Дүйнө демекчи Флойдтун сөөгү жерге берилип жаткан маалда бир катар мамлекеттерде расалык теңсиздикке жана полициянын зомбулугуна каршы акциялар өттү. Швейцариянын Женева шаарында акцияга чыккандар расизмдагы пандемия деген ураанды чакырып турушту. Ал эми Бельгиядагы демонстранттар падыша Леопольд II эстеликтерине боек чачып салышты. Брюсселдеги эстеликти бийлик ордунан алып койду. Леопольд II'нин бир кездеги колониалдык саясаты көптөн бери ар кандай талаш тартыштарды жаратып келет. Бишкекте полициянын зомбулугуна каршы акцияга бир адам чыкты. Элиза Кененбаева, Азаттык. Көрүңүздөр, халыктар аналарга калай кысымы жасап. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 2 күндөн бери күнү түнү нааразылык билдирип кетпей жаткан көп балалуу аялдар күчтөп карантинге жаткырылды. Фейсбукка жарыяланган видеолордон коронавирустан коргоочу формаларды кийген адамдар аялдарды автобуска салып кетип жатканын көрүүгө болот. Нааразылык билдиргендердин бири 10-июндун таңында Азаттыктын казак кызматына чалып, аларды алып кетип жатышканын билдирген эле. 20 чакты көп балалуу эне акциясын 8-июнда баштап 2 күн катары менен Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдында түнөштү. Алар турак жай маселесин чечүүнү жана көп балалуу үй-бүлөлөргө социалдык колдоону күчөтүүнү талап кылышууда. Казакстанда көп балалуу энелердин нааразылыгы былтыр ата-энеси түнкү жумушта жүргөндө үйүндө чыккан өрттөн 5 баласы чарчап калгандан бери уланып келатат. Иранда революция сакчылары корпусунун тандалма бөлүгүнүн командачысы генерал Касем Солейманинин артынан аңдып жүргөн деген киши өлүм жазасына өкүм кылынды. Генерал 3 январда Багдаддын четинде америкалык дрондун соккусунан каза болгон. Ислам Жумуриятынын сот өкүлү Гулам Хосейн Исмаилинин айтымында Моссад жана ЦРУ менен байланыштагы тыңчы Ирандын армиясы генералдын кайда жүргөнү тууралуу маалыматтарды берип, бул үчүн көп акча алып турган. Исмаили өкүм жакын арада ишке ашырыларын кошумчалады. Вашингтон Солеймани АКШнын жакынкы чыгыштагы объектилерине жана аскерлерине болгон кол салууларды уюштуруп келген деп эсептейт. Тегеран генералды өлтүрүүгө жооп беретинде АКШнын Ирактагы базасын аткылаганда 100дөн көп жоокер жабыркаган. Швециянын прокуратурасы мурдагы премьер-министр Олаф Пальменин өлүмү боюнча тергөөнү токтотууну чечти. Пальмени 86-жылдын 28 февралында Стокгольмдун борборунда жубайы менен кинодон кайтып келатканда атып кетишкен. Бул ишти караган баш прокурор Кристер Петерсендин айтымында кылмышка шектүү Стиг Энгстром 2000-жылы каза болгондуктан иш токтотулду. Энгстром Пальменин солчул көз караштарына каршы чыгып келгени менен белгилүү болчу. Аны кол салуу болгон жерге жакын көчөдө байкап калып, күбө катары суракка тартышкан. Шектүү мындан 20 жыл мурун өз жанын кыйган. Премьерди өлтүрүп кетишкенде адегенде ага бир майда кылмышкер айыпталып, кийин өкүм жокко чыгарылган. Аны Пальменин аялы таанып, күбөсүн ошол киши өлтүргөнүн айткан. Ал шектүүдө 2004-жылы өтүп кеткен. Тергөөчүлөр бир топ версияларды карап чыгышкан. 100дөн ашуун киши кылмышты жасашканын мойнуна алган, бирок бирөө да далилденген жок. Кол салуунун артында ЦРУ, күрд жикчилери турат деген түрдүү божомолдордо айтылып келди. Социал-демократиялык партиянын лидери Пальме швед өкмөтүн 69-76 жана 82-86 жылдары жетектеп турган. Бурундинин президенти 55 жаштагы Пьер Нкурунзиза дүйнө салды.
шейшемби күнкү расмий маалыматтарда анын жүрөгү кармап каза болгону айтылды. Маркум 15 жыл дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин бири жетектеп келди. Ал Кудайдын буйругу менен башкарып жатканын көп кайталачу. Өткөн ишембиде өзүн жаман сезип клиникага жеткирилген. Көп узабай дүйшөмүнүн кечинде көз жумганы кабарланды. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Нкурунзизанын аялы COVID-19 чалдыкканын жазышкан. Бирок бул маалыматты бийлик жаап жашырып жатты. Президент өзү вирусту жугузуп алганбы же жокпу белгисиз. Акыркы апталарда ага пандемияга каршы чара көрбөй жатат деген доомат көп айтылып келген. Карантин киргизүүнүн ордуна Нкурунзиза Бурунди элин жараткан колдойт деп билдирген. Эпидемия күчөп турган маалда 20 майда өлкөдө президенттик шайлоо өткөрүлүп, азыркы мамлекет башчы өзү тандаган киши жеңген. Маркум 4-чү президенттик мөөнөткө барбасын айтты, бирок жогорку даражалуу ажоо деген наам алып, жаңы бийлик бардык маселелерде аны менен кеңешип турмак. 9 миллион калктуу Бурунди Бельгиянын мурдагы колониясы. Пейзаж жана ландшафт дизайнынын сүйүүчүлөрү импрессионизмдин түптөөчүлөрүнүн бири Клод Моне негиздеген Живерни багына кайта башташты. Коронавирустан улам Нормандиянын айылында жайгашкан бул ачык асман астындагы музейде 3 айдай жабык турду. Моне өмүрүнүн 40 жылын ушул гүлдөр, бактар арасында өткөрүп, бир топ белгилүү чыгармаларын тартып, кулинардык рецепттерди да ойлоп тапкан. Сүрөтчү Мөмө бактардын курчоосундагы бул үйдү 1883 жылы сатып алып, өзүнүн табитине жараша кооздоп өзгөрткөн. Айтылуу Суу лилиялары деген сериясында ушул бакта жарата баштаган. Ажайып нерсе. Мурда картиналарда көрүп жүргөндөрдү эми реалдуу жашоодо көрө аласың. Эл дагы аз, эч ким түртүшпөй, тоскоол болбойт. Былтыр жайында келгенде эл толтура болчу. Адатта Живерни багы күнүнө 5000 чукул көрүүчүнү кабыл алат. Азыр 1000 жетпейт. Бул жака келгендер сөзсүз маска тагынып, бир эле маршрут менен жүрүүгө милдеттүү. Сиздер Азаттык радиосунун жаңылыктарын көрдүңүздөр. Даярдагандар Айнура Жекши кызы жана Улан Асаналиев. Саламатта болуңуздар.